Кенжебай Нүкөш. Бай кемпирдин мурасы. 3-бөлүм. Жанызак карыздарынан кутула баштады. Биз айыл өкмөтүнүн имаратынан чыкканда Жанызак мени четке жетиледи. Ал Бишкектен келген өзүнүн досторун күткүсү келгенин мен дароо түшүндүм. Бир нече мүнөттөн кийин алар сыртка чыгышты. Ошондо Жанызак жанагы бою кичинекейине басып барды. Майор Жээнбеков, мени тааныбай калдыңызбы? Мен Жанызакты тааныбай калат бекем. Деп сүйүнүп кетти Жээнбеков. Ал өзүнүн коллегасына бурулду. Мен сизге айтып бербедим беле бул киши жөнүндө? Эсиңиздеби? 1994-жылы Бишкекте чогуу иштегенбиз. Ошондо атактуу акча жасагыч Абдылданы кармадык эле. Ооба, сонун күндөр өтүп кетти. Сериктин иши эсиңиздеби? Жеткен шүмшүк эле. Казак милициясынын жарым артына түшүп кармай албай койгон. Анын акырында биз аны сокулуктан колго түшүрдүк. Ошондо да жалаң ушул Жанызактын жардамы менен кармаганбыз. Ал ортодо мен аларга жакындап бардым. Жанызак мени Жээнбековго тааныштырды. Ал болсо бизди өзүнүн жандоочусу лейтенант Саматов менен тааныштырды. Досторум, биз тарапка эмне максат менен келип калганыңарды суроонун кажети жокко дейм, деди Жанызак. Жээнбеков досума куудулдана көз кысып койду. Сиз туура айтасыз, бирок бул арзыбаган иш экен. Мен макул эмесмин. Койсоңузчу, деди Саматов сөзгө аралашып. Иш бештен белгилүү турбайбы? Жанагы ишен дегендин же айтаарга сөзү жок. Мынчалык эшек болуштун гана жайын түшүнбөйм. Жээнбеков Жанызакты бир карап алып, анан коллегасына жылмай кайрылды. Саматов, сабыр кылыңыз. Мен Жанызак менен иштегем жана ал сөзүн бекер таштабайт. Ал азыр бизге өтө кызык бирдеме даярдап койгон болуш керек. Ишене бериңиз. Ошондой эмеспи? Жанызак жылмайып койду. Ооба, бул иш боюнча менин айрым бир ойлорум бар. Саматов ишине бербей жылмайып койду, бирок Жээнбеков Жанызакка кунт коюп карап калды. Мындай иштерде жетишпегендигибиздин негизги себеби, деди ал, Бишкектин өтө алыстыгында. Биз өлтүрүү жагдайы менен сурак мезгилинде гана тааныштык. Окуя болору менен кылмыш ордуна жетсек, эң сонун болмок. Бирден Жанызак бизден озуп кетти. Жанызак берди адеп башталгандан эле болду. Жана менимче кызыктуу бирдемени тапса керек. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнөн алсак, ишен аялын ууландырганы кашкайып көрүнүп турат. Эгер Жанызак эмес, башка бирөө күмөн санаса, мен а кишини шылдыңдап салмакмын. Баарынын кызыгы бүтүмүн чыгарыш үчүн аксакалдарга ушунча көп убакыт кеткенин кара. Көчмө сот болбосо алар эч ак эле чечимин чыгара салышмак. Ал жыйынтыктоочу чечимди бир аз созуп турган окшойт. Балким, деди Жанызак. Ал эмес сиздер ишенди камакка алууга ордер ала келсеңиздер керек деп ойлойм. Жээнбековдун кебетеси заматта сустая түштү. Балким, деди ал сузгана. Жанызак майорду ойлуу карады. Мырзалар, ал азырынча эркиндикте жүрүшү мага өтө зарыл эле. Талаптарыңыз күчтүү экен, деп күңгүрөндү Саматов. Жээнбеков Жанызакты таң кала карап алды. Жанызак, сиз балким бизге айтып берерсиз бирдемелерди. Сиздин маалыматтарыңыз азыр алтынга тете. Мен сиздин пикириңизди өтө сыйлайм, бирок борбор ката кетиргенди жактырбайт. Билесиз да. Жанызак ойлуу баш ийкеп койду. Мен ушинтип ойлодум эле. Мейли анда. Бирок эскертип коеюн. Азыр ишенди камаган күндө да бул сиздерге эч нерсе бербейт. Сотто ал дароо акталып кетет. Ишенип койгула, деди да бармактарын шакылдатып койду. Жээнбеков унчукпады. Анын коллегасы ишине бербей кытмыр күлдү. Анан майор бет аарчысы менен маңдай терин аарчып, менин эркимде болсо Жанызак, сиздин тилегиңизди аткарат элем. Бирок менин жетекчим бар. Ал мындай фокустарга түшүндүрмө сурайт. Бул иш азыр президенттин түздөн түз көзөмөлүндө, андыктан жок дегенде сиз эмнени тапканыңызга бир аз ишара кылып койсоңуз. Жанызак дароо ойлоно калып анан, болуптур, бирок муну эрксизден жасап жатам. Себеби карталарды эртелеп ачканды жаман көрөм. Мен алгач бул ишти өзүм аягына чыгарайын деген, бирок сиздердики туура. Мурдагы таластык менттин бир гана сөзү берди жетишсиздик кылат, бирок ишен эркиндикте калышы керек. Мен досум Мукашка ушинтип ант берип койдум эле. Андыктан кымбаттуу Жээнбеков, токтоосуз Аккаяга жөнөөнү сунуш кылам, деди. Биз ал жакка жарым сааттан кийин барабыз. Азыр биз көчмө сот жана доктор менен жолугушушубуз керек. Мейли, сиздер мейманкананын жанынан өтөсүздөр. Тетигине, көчөнүн акырында. Мага кире кеткиле. Аккаяга чогуу баралы.
Айерден ишен берген маалыматтардан аны камоо эч кандай натыйжа бербесин билесиздер. Эгер ал айткысы келбесе, андай болушу да мүмкүн. Анда анын ордуна мен айтып берем. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк, деп Жээнбеков эрдемси сөз катты. Борбордун атынан жардамыңызга алкыш айтам, бирок мен күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнөн эч кандай кынтык тапкан жокмун. Арийне сиз дайыма бу жерде бирдеме таап чыгасыз. Анда көрүшкөнчө. Бишкектен келгендер жөнөп кетишти. Саматовдун жүзүндө мурдагыдай эле ишенбестик жылмаюу бар эле. Булардын баары тууралуу оюңуз кандай, досум? Деп сурады Жанзак, мен ооз ачып бирдеме дей электе. Сурак мезгилинде аябай толкундандым. О, Кудай, кезеги келип турганда бир да сөз айтпай коюп, мынчалык ой жүгүртөөрүн билбептирмин. Жеткен акылсыздар гана мындай кыйын жагдайда так ушинтип тылтыйып калышат. Антпеңиз. Эгер чын эле күнөөлүү болсо, анда анын аракеттери бу жерде түшүнүктүү боло баштайт. Мындайда ал жаагын жаппагандан башка айтаарга сөзү жок болсо эмне демек эле? Айтаарга сөз жок дегениңиз кандай? Анын ордунда болсом биринен бири чындыкка жакын оңдогон версияларды жайнатмакмын. Жок дегенде унчукпай койгондон көрө жакшы да. Мен күлүп жибердим. Садагасы Жанзак. Сиз ондогон окуяларды айта саларыңызга ишенем, бирок айтыңызчы. Сиз азырда ишендин күнөөсүздүгүнө ишенип жатасызбы? Эмне үчүн антпеске? Менимче эч нерсе өзгөргөн жок. Бирок күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү өтө ишенимдүү айтылды. Ооба, мен атүгүл ашкере ишенимдүү айтылды демекмин. Дал өзү, ашкере, ишенимдүү. Биз мейманканага келип, тааныш тепкичтер менен көтөрүлдүк. Ошол ашкере ишенимдүүлүктө жатпайбы кептин баары? Деп күңкүлдөдү Жанзак. Нукура күбөлүк көрсөтмөлөр дайыма бир аз чаржайтыраак, анан жарым-жартылай ишенимдүү болот. Аларды тыкандап изилдеш керек. Ашыктарын алып салат. Биздин жагдайда иштин баары сыпсыйдан, баардык фактылар бир катарга тизилип турат. Жок, досум. Кимдир бирөө бу жерде аябай иштеп чыгыптыр. Өтө эле тыкандап жиберип, атүгүл өзүн да көрсөтүп салыптыр. Аны эмне менен түшүндүрөсүз? Эгер аба каршы көрсөтмөлөр башаламан жана карама-каршы болсо, алардан таанып кетүү кыйын болмок. Бирок азыр кылмышкер ишендин мойнундагы илмекти тартып бүтүп калганда, аны оп-оңой ыргытып салса болот. Мен досумду үндөбөй угуп олтурдум. Жанзак сөзүн улады. Келиңиз акыл калчайлы. Айталы кимдир бирөө өз аялын уулантып өлтүрөйүн десин. Албай эмес, бирок өзүн акча менен камсыз кылууну сонун билет. Ошондуктан андай адамда куулук толтура. Анан ал өзүнүн оюн ишке ашырыш үчүн эмне кылышы керек? Ал шашпай жакынкы дарканага барат экен да, стрихнин сатып алып, журналга кол коюп, анан калса кайдагы бир дайынсыз итти шылтоо кылып айтатмыш. Бирок ал ошол түнү ууну колдонбойт экен. Аял менен боло турган жаңжалды күтөтмүш. Ал жаңжалды бүт үйдөгүлөр угуп, өзүнө мүмкүн болушунча көбүрөөк шектенүүнү жаратат экен. Анан ал өзүн коргоого аракеттенбейт. Дарыгердин жардамчысы сөзсүз көрсөтмөлөрүн айтып берерин билип туруп, жок дегенде чындыкка жакыныраак алибини да айта албайт. Жок, досум. Дүйнөдө мындай келиссоолор бар деп мени ишендирүүгө аракет кылбай эле коюңуз. Өз өмүрүн кыйгысы келген акмак киши гана өзүн так мен жогоруда айтып бергендей алып жүрүшү мүмкүн. Анда мен эч нерсе түшүнбөйм, деп баштадым. Мен да түшүнбөйм. Мен атактуу детектив Жанзак. Буга таптакыр түшүнбөйм. Эгер сиз күнөөлүү эместигине ишенсеңиз, анда айтыңызчы. Ал стрихнинди эмне үчүн сатып алды? Ал аны сатып алган эмес. Бирок Марс аны таанып калбадыбы? Кечиресиз, досум. Бирок Марс ишендей кара сакалчан, ишендей көз айнек тагынган жана ишен кийип жүрчү шумдуктай кийимчен адамды гана көргөн. Ал аябай каалаган күндө да өмүрүндө бир да жолу жакындан көрбөгөн адамды таанымак эмес. Себеби анын Аккаяга келген 2 гана жума болду. Анан калса Кундуз Ажыбековна негизинен райондук оорукананын дарыканасы менен иш алышчу. Демек, сиздин оюңузча, досум, мен сизди көңүл буруңуз деген 2 факты эсиңиздеби? Биринчисин кое туралы. Экинчиси кайсыл эле? Ишен өтө башкача кийинет. Кара сакалчан жана көз айнек тагынып жүрөт, деп эстеп калганымды айтып бердим. Туура. Эми кимдир бирөө аны Үсөн же Осмон деп адаштырып алгысы келет дейли. Кана айтыңызчы. Ошентиш оңойбу? Жок, дедим айлам кетип. Бирок артист болсо, Жанзак мени кескин токтотту. Эмне үчүн кыйын дейсиз? Себеби, досум, эки бир тууган экөө тең таптаза кырынып жүрүшөт. Таламандын тал түшүндө кимдир бирөөнү Осмон же Үсөн деп адаштырып айтыш үчүн
залкар артист болуш керек жана табигый окшоштуктун да болгону жакшы. Ишендин жайы таптакыр башка. Анын кийими, сакалы, көздөрүн жапкан көз айнеги, мунун баары жеңил таанылат. Ал эми кылмышкердин биринчи тилеги кайсы? Шек алдырбоо. Аны кантип жөнөкөй жасоого болот? Албетте, башкадан шек алдыруу. Ишен бул оюнга аябай бап келген. Үйдүн жашоочуларынын оюнда Ишен дайыма ар кандай итчиликти жасап жиберүүгө даяр адам болгон. Мындай бир жактуу мамиле дароо эле ушул адамды шектенүүгө алып келди. Бирок аны сөзсүз жок кылуу үчүн кандайдыр бир таналгыс факт керек болду. Айталы, ал өз колу менен стрихнин сатып алды. Анын мүнөздүү кебетесин эске алсак, андайды уюштуруу таптакыр кыйын эмес эле. Эсиңизден чыгарбаңыз. Марс эч качан Ишен менен жакшылап баарлашкан эмес. Анан Ишендин кийимин кийген, көз айнегин тагынган жана аныкындай сакалы бар адамдын Ишен эмес экенин ал кайдан билмегиле? Балким сиз айткандай болушу мүмкүн, дедим мен. Досумдун сөздөрүнө жеңилип. Анда эмне үчүн Ишен биринчи күнү кечки 6-да каерде болгонун айтпай койду? Чын эле? Эмне үчүн? Деп акырын сурады Жанзак. Аны камакка алышса, балким ал айтат айтчусун. Бирок мен аны камакка калдырбашым керек. Менин милдетим Ишен өзү азыр кандай коркунучка дуушар болгонун сезиши керек акыры. Албетте, ал бекеринен унчукпай жаткан жок. Дагы бир жашыра турган итчилиги болсо керек. Аялын өлтүрбөгөнү менен ал баары бирдемесин жашырчу шүмшүк бойдон кылат. Ал эмне болушу мүмкүн? Дедим мен Жанзактын аргументтерине толук жеңилип. Бирок баары бир көңүлүмдүн түпкүрүндө күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн баары бап келген баштапкы ачык схема жеңип чыгат го деп үмүттүн алсыз оту жанып турду. Өзүңүз сезген жоксузбу? Деп сурады жылмайып. Жок. Мага жакында бир идея келди эле. Азыр ал толугу менен далилденди. Сиз мага айткан жок элеңиз аны, дедим таарына. Жанзак колдорун жайды. Кечиресиз досум. Бирок сиз өзүңүз мени алысыраак кармабадыңызбы? Айтыңызчы Мукаш. Анын камалбашы керектигине сизди ишендире алдымбы? Жарым жартылай, дедим чечкинсиз. Ишендин тагдыры мени таптакыр кызыктырбады жана аны бир аз коркутуп койсо жаман болбосо эле деп ойлогом. Жанзак мени өңүлө тиктеди да үшкүрүп алды. Мейли досум, андан көрө айтыңызчы. Сурак мезгилинде ачыкка чыккан фактылар жөнүндө эмне деген ойдосуз? Менимче эч кандай деле жаңылык болгон жок. Сизди чын эле эч нерсе таң калтырган жокпу? Мен дароо мээримдин көрсөтмөлөрүн эстедим. Эмне мисалы? Айталы Осмондун сөзү. Мен жеңилдей түштүм. Сиз Осмонду айтып жатасызбы? Бирок ал дайыма ашкере сезимталдыгы менен айырмаланчу. Ошентсе да анын Кундуз Ажыбекованын өлүмүнө ал ичип жүргөн дарылар себепчи болушу мүмкүн деп айтканы сизге анчалык деле таң калыштуу көрүнгөн жокпу? Жок. Врачтар мунун караманча четке кагышса да, дарылардын аки-чүкүсүн билбеген кишиге мындай божомол табигый нерсе болушу мүмкүн. Бирок Осмонду билбеген киши деп айтыш кыйын го дейм. Ал медицинаны окуган жана атүгүл врачтык диплому да бар экенин өзүңүз айтсаңыз керек эле. Рас айтасыз. Мен унутуп калган турбаймбы? Бул жагдайда анын сөздөрү чын эле таң калыштуу. Жанзак баш ийкеди. Башынан баштап анын жүрүм-турумуна түшүнбөстүктөр бар. Үйдө жашоочулардын баарынан ал гана жалгыз стрихнин менен уулануу белгилерин дароо билиши керек эле. Бирок тескерисинче болуп жатат. Алиге чейин ал гана жалгыз табигый өлүмдүн мүмкүндүгүн айтат. Мындайды үстөн айтса да түшүнөт элем. Ал адис эмес жана табиятынан бир аз аңкоо чалыш. Бирок Осмон таптакыр башка маселе. Ошентсе да айткан сөздөрүнүн маанисиз экенин башкалардан алдаганча жакшы түшүнүш керек болсо да, алиги божомолун айтып салды. Досум, ойлонуп турган иш бекен? Ооба, таң каларлык экен. Мээрим Шаршенбековнаны айтпайсызбы? Ал деле билгенин баарын айтпай жатпайбы? Буга кандай баа бересиз? Мага жүрүм-турум таптакыр түшүнүксүз. Эмне үчүн ал Ишенди жактырмак эле? Сыртынан караганда бирок ошондой болуп жатпайбы? Жанзак ойлуу баш ийкеди. Макулмун. Бир гана нерседен шектенбейм. Ачык терезенин жанында китеп окумуш болуп олтуруп алып, мээрим жанагы айткандарынан алдыганча көп сөзгө күбө болсо керек эле. Ошентсе да мээрим башка бирөөнүн сөздөрүн атайлап тыңшаганына ишенүү өтө кыйын. Туура. Бирок анын көрсөтмөлөрү мага баары бирдеме берди. Мен адашып жатыптырмын. Мукаш, Нургүл туура айтыптыр. Жаңжал чын эле саат 4-төрдө болгон экен. Жанзакка таң кала караган. Жарым саатка күнү түштүбү? Ооба. Бүгүн көптөгөн таң калыштуу фактылар чыкты.
dedi dosum sözün ulап. Мисалы доктор Болотбеков түн жарымында короонун жанында эмне кылып жүрдү? Эч ким кызыкпаганын айт. Балким аны уйкусу качып жаткандыр, деп божомолдодум мен абайлап. Айтканыңыз чын болсо, анда бул биздин изилдөөнү ого бетер татаалдантат. Досума сурак маалында дагы эмнелер жакпай калды, деп сурадым жылмайып. Мукаш, dedi Жанызак кабагын бүркөп. Кокус адамдар калп айтса, анда абайлаңыз. Же мен аябай жаңылып жатам. Же чыгып сүйлөгөндөрдөн ашып кетсе, эки киши билгендеринин баарын ортого салгандай болду. Жанызак, аша чаап кеттиңиз. Мейли. Осмон менен Мээрим бир аз жашырып койду дейли, бирок Үсөн менен Гүлжан жалаң чындыкты айтышты да. Экөө теңби досум? Жаңыласыз. Алардын бири гана. Мен бул сөздөрдөн чоочуп кеттим. Гүлжан болгону 2 мүнөттөй сүйлөгөнү менен анын айткандары мага ченемсиз таасир калтыргандыктан мен ал сөздөрдүн чындыгынан шектенбейт элем. Бирок мен Жанызактын да пикирин чексиз сыйлайм. Албетте, эшекче көгөрүп алмай айрым жагдайларын эске албасак. Ошентип ойлойсузбу? Кызык. Гүлжан мага дайыма чынчыл жана айтканын бербеген, кээде ашкере кеткен адамдай сезилчү. Жанызак мага кандайдыр таң кала карап калды. Анысын түшүнө албадым. Бирдеме дейин деп барып кайра токтоду. Ал эми Камилачы, дедим сөзүмдү улап. Ал деле эч нерсесин жашырган жок болушу керек. Бирок кошуна бөлмөдөгү үстөлчө тарс эте жерге кулаганда, ошол дабышты укпай калышы сизди таң калтырган жокпу? Аны үйдүн башка канатындагы Мээримде уктум дебедиби? Балким ал катуу уктап калгандыр. Мындай жөндөм менен Мукаш, циркте ойносо болмок. Мындай орой сөзүнө жооп бергичекте керебериш эшикти кагып калышты. Терезеден карасак Бишкектен келген экөө ылдыйда бизди күтүп турушкан экен. Жанызак кепкасын алып, муруттарын чыйратып коюп, жеңиндеги чоң эле бир чаңды күүп салды. Андан соң биз төмөн түшүп, детективдер менен бирге ак кыяга жөнөдүк. Бишкектен келген милиция кызматкерлеринин пайда болушу үйдөгүлөрдү бир аз шаштырып койду. Айрыкча Үсөндүн шаштысы кетти. Жолдо Жанызак майор Жээнбеков менен акырын сүйлөшүп келаткан. Анан биз Ак сарайга жетээрибиз менен майор кызматчылардан башка үйдөгүлөрдүн баарын конок бөлмөгө келишин талап кылды. Мен эмне болгонун дароо түшүндүм. Жанызак дайыма сырткы даңызаны жанындай көрчү. Мени досум баштаган иштер боюнча күмөндүү ойлор чырмады. Ал күнөөлүү эмес деп канчалык безиленсе да, Саматов дегени анын сөзүнө ишене койгучулардан эмес. Андыктан Жанызак ишенимдүү далилдерди келтире алабы деп чоочуладым. Бир топтон кийин баары конок бөлмөгө чогулуп, Жээнбеков эшикти бекем жаап койду. Жанызак келгендерди жайгаштыруу аракетинде жүрүп, бирок баарынан көңүл борборунда Бишкектен келген милиция кызматкерлери болду. Менимче олтургандар мунун баарын кайдагы бир көңүл ооруткан түш эмес экенин, чын эле мыкаачылык өлтүрүү болгонун жана илгерки тептен гана окуган шумдуктуу окуяларга өзүбүз катышкандыгыбызды түшүнгөн окшойт. Эртең Кыргызстандын бардык гезиттери сенсациялуу кабар жарыялайт болушу керек. Аккыядагы табышмакты өлтүрүү, бай кемпирди ууландырылышы деп биринчи беттерине бажырайта жарыялап, Аккыянын жана сот залынын чууруп чыгып келаткан тургундарынын сүрөттөрү да чыгат. Жергиликтүү фотограф убакытты бекер кетирген жок да. Бир нече мүнөттөн кийин бул ойлорумду Жанызак бөлүп кетти. Биринчи сөз Бишкектин өкүлүнө берилбей, Жанызак башкарганы баары эле таң калтырса керек. Туугандар, деди Жанызак, кайсыл бир атактуу адам эл арасында чыккансып төмөн эйлип. Мен сиздерди бу жерге бекер чакырганым жок. Сөз ишен жөнүндө болот. Ишен четкерээк отурган. Менимче ар ким өзүнөн өзү болжолдуу өлтүргүчтөн алысыраак болоюн десе керек. Жанызак анын атын атаганда Ишен селттей түштү. Ишен, деди Жанызак ага кайрылып. Бул үйдү кайгылуу көлөкө, өлтүрүү көлөкөсү каптап калды. Ишен кайгылуу баш ийкеп, байкуш аялым, бечарам абал болду, деп күбүрөдү. Менимче бул окуя сиз үчүн канчалык убал болгонун бир аз байкабай жатсаңыз керек. Ишен бул сөздөргө үндөгөн жок. Жанызак сөзүн андан ары улантты. Ишен, сиз чоң коркунучтун алдында турасыз. Эки детектив экөө тең олтурган креслосунда копшолуп алышты. Атыгүл Саматов, азыр эмне сүйлөсөңүз, баары сизге каршы колдонулушу мүмкүн деген расмий эскертүүнү айтканга даяр тургандай сезилди. Жанызак кайрадан Ишенге кайрылды. Мени түшүнүп жатасызбы? Жок. Кайсыл коркунучту айтып жатасыз? Мен сизге, деп тактап айтты Жанызак. Сиз өз аялыңызды өлтүргөндүгүңүз тууралуу шектелип жатасыз деп жатам.
Бул сөздөрдү укканда олтургандардын көпчүлүгү селт эте түшкөндөй болушту. О, Кудай, деп жиберди Ишен. Эмне деген сандырак божомол. Мен байкуш Кундуз Ажыбек онаны өлтүрүптүрмүнбү? Досум аны тегиле карады. Сурак маалында өзүңүздү канчалык жаман багытта көрсөтүп алгандыгыңызды түшүнбөй калдыңыз окшойт. Ошентип азыр эле сизге айтканымды эске алып, сиз биринчи күнү кечки саат 6-да кайда болгондугуңузду мурдагыдай эле айтып берүүдөн баш тартасызбы? Ишен онтолоп башын шылкыйтты да колдору менен бетин жапты. Жанзак анын жанына келип, капыстан ачуу кыйкырды. Айтыңыз! Ишен шашпай жогору карап башын чайкады. Айтпайт экенсиз да? Жок. Мени мындай сандырак кылмышка тартууга булооруна ишенбейм. Жанзак бирдемеге белсенип жаткандай баш ийкеди. Мейли, сиз айтпасаңыз. Анда муну мен өзүм үчүн айтып берем. Ишен дагы селтей түштү. Сизби? Сиз кайдан билмек элеңиз? Мен ал дароо унчукпай калды. Жанзак олтургандарга кайрылды. Туугандар, азыр мен Жаныбек Жанзак. Сүйлөйм. Биринчи күнү саат 6-да стрехнин сатып алган адам Ишен эмес болчу, деп баса белгилейм. Себеби ал бул мезгилде кошуна сарайдан келаткан Бакыттын колуктусун үйүнө узатып бараткан. Аларды кечки 6-да жана андан кечирээк көргөн бери дегенде 5 күбө бар. Өзүңүздөр билгендей, Бакыттын үйү Ак Кыядан 3 чакырымча алыс аралыкта жайгашкан. Андыктан Ишендин алибиси шек туудурбайт. Досумдун сөздөрүнө таңданып, олтургандар саамга селейип калышты. Башкаларга караганда сезимге анчалык алдырбаган Жээнбеков жымжырттыкты биринчи болуп бузду. Айтпасаң кое кал. Жанзак, сиз баягыдай эле шумдуксуз. Көөлөрүңүз ишенимдүү болсо керек дейм. Албетте. Мынакей алардын тизмеси. Сиз ар бири менен жеке жолуксаңыз болот. Бирок ишенип коюңуз. Мен айткан сөзүмө жооп берем. Ишенем, деди Жээнбеков үнүн басаңдатып. Өтө ыраазымын сизге, Жанзак. Чын эле Ишенди камакка алуу барып турган дөдөйлүк болмок экен. Ал Ишенге бурулду. Эмне үчүн сиз бул тууралуу суракты айткан жоксуз? Эмне үчүн экенин мен айтайын, деди Жанзак озунуп. Айрымдар берде оозуна ал жетпейт. Ал ушактардын баары гезиттердин 5 өрдөгү, деп жиберди Ишен туталанып. Ишен, азыр эми дагы бир жаңжалдын чыгып кетишин каалаган жок. Мен туура айтамбы? Туп-туура айтасыз. Кундуз Ажыбек онанын денеси али жерге бериле электе. Мен мындай адепсиз жана адамды кемсинткен ушактарга жем таштаганы келгеним жок. Ишен, деди Жээнбеков. Чынын айтсам, мен өлтүрүү кылмышы боюнча адилетсиз камакка алынуудан көрө, ошол адилетсиз кылмыштарга макул дейт элем. Кундуз Ажыбек она тирүү болгондо ал деле сизге ошону айтмак. Бирде азыр Жанзак өз учурунда келип калбаганда сизди сөзсүз камакка алмакпыз. Ооба, бир аз чекил кылыптырмын, деди өң аракеттен кеткен Ишен күбүрөп. Бирок майор, мен таптаза ысымымды канчалык деңгээлде ушактап кордоп жиберишкендиктерин билсеңиз түшүнөт элеңиз. Анан ал Гүлжан тарапка ачуулана карап калды. Үсөн Карабаевич, деди майор Үсөнгө кайрылып. Мен апаңыздын жатак бөлмөсүн көрүп чыгып, анан уруксат берсеңиз кызматчылар менен бир аз сүйлөшүп алайын, дедим эле. Жанзак мырза узатып барат мени. Сиз жумуштарыңызды кыла бериңиз. Баары бөлмөдөн чыгышты. Жанзак анын артынан жогору чык дегенсип баш жаңсады. Тепкичте ал үнүн бастатып, дароо наркы канатка барыңыз. Пардалуу эшиктин жанында туруп, мен келмейинче эч жакка кетпеңиз, деди. Жаңы шектенүүлөр. Ал дароо детективтерди кууп жетип, алар менен кайсыл бир маселени талкуулай баштады. Ал ортодо мен айтылган эшиктин жанында тура калдым да, досума мунун эмне кереги бар эле деп башым маң болду. Эмне үчүн сөзсүз ушул эшикти кайтарышым керек? Бирок мен баары бир түшүндүм окшойт. Камиланын бөлмөсүнөн башка бөлмөлөрдүн баары сол канатта жайгашкан. Демек, коридордо ким чыгаарын байкап турушум керек окшойт. Мен баары жогуна чын диримден көз салып турдум, бирок мүнөт артынан мүнөт өтүп, коридорго эч ким чыккан жок. Болжол 20 мүнөттөн кийин Жанзак пайда болду. Сиз берден эч жакка жылган жоксузбу? Жок. Аска таштай былк этпей турдум. Бирок баары бир эч нерсе болгон жок. Ошондой деңиз. Жанзактын сүйүнгөнү же күйүнгөнү белгисиз калды. Демек, сиз эч нерсе көргөн жоксузбу? Жок. А балким бирдемени уккандырсыз. Айталы кайсыл бир тарс эткен дабышты. Эстеңиз, Мукаш? Жок. Баары жымжырт. Эч нерсе угулган жок.
Кызык. Билесизби? Ачуум аябай келип жатат өзүмө. Мени олдуксам дешке болбойт, бирок бул жолу колумду ыңгайсыз шилтеп алып, досумдун мындай олдуксон кыймылдарын беш колдой билем. Керебеттин жанындагы үстөлчө полго кулап түшпөдүбү? Жанзак аябай капа болгонсуп көрүнгөндүктөн мен аны тынчытууга шаштым. Кантесиз досум, ишенге байланыштуу жеңишиңиз бир аз башыңызды айлантып койгон окшойт. Сиздин сөздөрүңүз баарын шал кылып салды го. Ишен менен Бакыттын аялынын мамилесинде минтип тымпыйып коюуга мажбурлай турган бирдеме болсо керек. Жанзак, эми эмне кылган жатасыз? Анын алиги борбордун адамдары кайда кетти? Алар кызматчылар менен маектешүүгө төмөн түшүштү. Мен аларга табылгаларыбыздын баарын көрсөттүм, бирок Жээнбеков мени ирэнжитип койду. Анын аракеттеринде система жок экен. Коноктосуңуз, дедим мен терезени карап. Караңыз, доктор Болотбеков өзү келиптир. Бул адам жөнүндө айткандарыңыз чын окшойт. Ал мага да жакпайт. Бирок ал акылдуу, деди досум ойлоо. Болсо эмне экен? Баары бир ал жагымсыз адам. Ал дуушар болгон экинчи күнү окуя жанымды жыргатты. Ишенсеңиз, анын кебетесин көрбөй калдыңыз да ошол күнү. Мен Жанзакка доктор Болотбеков менен болгон окуяны айтып бердим. Кебетеси кудум каракчыныкындай болчу. Башынан бутуна чейин баткакка батып калыптыр. Сиз аны көрдүңүз беле? Ооба, түшкү тамактан кийин. Ал киргиси келген эмес, бирок ишен аны үйгө күч менен киргизди десек болот. Эмне? Жанзак мени ийинден алды. Доктор Болотбеков берге экинчи күнү келсе, силер аны эмне үчүн айткан жоксуңар? Эмне үчүн мурдараак айткан жоксуңар? Эмне үчүн? Анын жаалы чыгып, туттугуп кетти. Жанзак, садагасы, мен досумду тынчтайын дедим. Мен ал окуя сизди кызыктыраарын ойлогон да жок болчумун. Ал эпизод болбогон бир нерсе деп ойлодум эле. Болбогон бир нерсе. Ал деген баарын өзгөртүп жатпайбы? Доктор Болотбеков берге экинчи күнү кечинде өлтүрүүнүн так алдында келген турбайбы? Мукаш, түшүнөсүзбү муну, же жокпу? Эмне үчүн муну мага эртерээк айткан жоксуз? Эч качан Жанзактын мынчалык капа болгонун көргөн эмесмин. Бирок бир нече мүнөттөн кийин ал өзүн колго алып, акыры "Ооба, бул сөзсүз иштин баарын тескери барат", деди күңкүлдөп. Капысынан эле ага бир ой келди. Жүрүңүз, бир да мүнөттү текке кетирбеш керек. Үсөн кайда? Биз Үсөндү чылым чегүүчү бөлмөдөн таптык. Жанзак ага жетип барды да: "Үсөн Карабаевич, мен тез арада районго жетишим керек. Балким мен жаңы далилдерди табам. Сиздин автомобилиңизди уруксат этиңиз", деп суранды. Албетте. Ал сизге азыр керекпи? Ооба, макул десеңиз. Үсөн коңгуроо кагып, машинаны жүргүзүүнү буйрду. 10 мүнөттөн кийин биз районго бараттык. Жанзак, дедим мен тартына. Эмне болуп кеткенин балким мага да айтып коерсуз? Досум, көпчүлүгүн өзүңүз деле баамдасаңыз болот. Ишен шектүүлөрдүн катарынан чыккан соң абал кескин өзгөргөнү түшүнүктүү. Азыр бизде таптакыр башка жагдай. Биз анын стекинен сатып албаганын билдик. Биз жасалма далилдердин бетин ачтык. Эми нукура далилдерди табыш керек. Ошол күнү кечинде сиз менен шахмат ойноп калган Мээримден башка бул үйдүн ар бир жашоочусу ишен деп көрсөтүшү мүмкүн. Анан анын айтымында ал чайды оозгу бөлмөгө калтырып кетиптир. Суракта бул сөздөргө эч ким көңүл бурган жок. Бирок азыр бул сөздөр эң маанилүү болуп чыга келди. Чайды ким Кундуз Ажыбекунага алып барганын жана чыны ошол жерде турганда ким оозгу бөлмө аркылуу өткөнүн билишибиз керек. Сиздин айтканыңызга караганда эки гана адам, Мээрим менен Камила Айерден итабар алыс болушкан экен. Туптуура. Мен кадыресе жеңилдей түштүм. Мээрим шектүүлөрдүн катарынан чыкты. Ишендин шектенүүнү алып жатып, мен карталарды өзүм каалаган убакыттан эртерээк ачып алдым. Мен ишенден шектенгенсип жүргөн кезимде нукура кылмышкер анчалык кооптонбосо керек. Эми ал мурдагыдан эки эсе сактана баштайт. Ооба, эки эсе. Жанзак мени тике карады. Айтыңызчы Мукаш, сиз бирөөдөн шектенесизби? Эртең менен башыма келе калган бөтөнчө бир ойду азыр айтсамбы же айтпасамбы деп бир аз туруп калдым. Идея мага таптакыр маанисиздей көрүндү. Аны унутуп салайын десем, ал ой менин тынчымды алып туруп алды. Мен муну шектенүү дебейт элем. Себеби менин божомолум аябай кызыктай көрүнөт. Тартынбай айта бериңиз, деди Жанзак мени кубаттап. Сезимге ишениш керек. Болуптур айтайын. Бул аябай орой угулса да, мага Гүлжан билгенин баарын толук айтпай жаткандай сезилет. Гүлжанбы? Ооба. Сиз азыр мага күлөсүз, бирок эмне үчүн мен сизге күлүшүм керек? Менимче, дедим мен,
Биз Гүлжанды ал акыяда болбогон үчүн гана шектөөлөрдүн катарынан чыгарып жатат окшойбуз. Бирок чечмелей келгенде Гүлжан бу жерден болгону 15 чакырымдай гана аралыкта болду да. Машина менен жүрсө жарым сааттык жол. Анан биз өлтүрүү түрүндө ал бу жерде болгон эмес деп айта алабызбы? Ооба досум, деди Жанзак күтүүсүз. Антип айта албайбыз. Ал иштеген ооруканага телефон чалуу менин эң алгачкы аракеттеримдин бири болду. Анан эмнени билдиңиз? Мен Гүлжан экинчи күнү кечки сменде иштегендигин билдим. Анын нөөмөтү бүтөрдө көп оорулууларды алып кетишкен экен. Ал өзү түнкү сменге калып жардамдашууну сунуш кылыптыр. Анын сунушу ыраазычылык менен кабыл алынган экен. Демек, бул жагынан баары таза мукаш. Мына кызык, дедим мен ден дароо күбүрөнүп. Чынын айтсам, анын ишенге болгон жек көрүүсү мени Гүлжандан шек саноого түрттү. Мындай адам баарына даяр. Ошондуктан мен Гүлжан жана өрттөлгөн мурас жөнүндө бирдеме билеби деп ойлодум эле. Баса, Гүлжан өзү жаңы мурасты алиги ишенди мураскер жарыялаган мурас экен деп өрттөп салышы да мүмкүн да. Гүлжан аны айласы жек көрөт эмеспи? Сиз анын жек көрүүсүн табигый эмес дегиңиз барбы? Ооба. Гүлжан ишенди көрсө эле калчылдап чыгат. Менте берсе Атүгүл бир күнү акылынан ажырап калабы деп корком. Жанзак башын чайкады. Кантесиз досум, Гүлжан өзүнүн сонун кармайт. Мен үчүн ал нукура токтоолуктун үлгүсү. Ишенип коюңуз, мукаш. Сиз адашып жатасыз. Антсе да анын ишенге болгон жек көрүүсү ашкере күчтүү. Мага бир ой келди. Бирок чындыкка жакындайбы жокпу билбейм. Менимче ал ишенди уулантам деп, бирок анын уусу адашып, Кундуз Ажыбековнага тийип калса керек. Кандайча болгонун айта албайм, албетте. Рас, Жанзак, бул түйүндү чечиш кыйын окшойт. Ошентсе да сиздики бир жагынан туура. Айныгыс далилдер менен гана күнөөсүз экенине ишенгенде гана адамга болгон шектенүү жокко чыгарылат. Бирок бизде Гүлжан Кундуз Ажыбековнаны өз колу менен ууландырып салган жок деген далилдериңиз барбы? Бирок ал Кундуз Ажыбековнага аябай берилген эле да. Досум, деп нааразылана күңкүрөдү Жанзак. Баладай ойлойт экенсиз. Эгер ал Кундуз Ажыбековнаны ууландыра алса, ал сөзсүз ага деген чексиз сүйүүсүн да кашкайта көрсөтүүгө жармак. Анын ишенге болгон жек көрүүсү бир аз табигый эмес дегендей оюңуз эң туура, бирок сиз мындан таптакыр тескери тыянактарды чыгарып алыпсыз. Мен башкача, менимче туура тыянактарды чыгардым окшойт, бирок аларды азырынча айтпайм. Жанзак бир аз унчукпай анан кошумчалап койду. Гүлжандын күнөөлүү экенинен күмө сынай турган бир жагдай бар. Кандай жагдай? Кундуз Ажыбековнанын өлүмүнөн ал бирдеме утаарын көрбөй жатам. Ал эми себепсиз өлтүрүү эч качан болбойт. Мен ойлонуп калдым. А балким Кундуз Ажыбековна мурасты анын пайдасына жазып койгон жок дейсизби? Жанзак башын чайкады. Баары бир Кундуз Ажыбековна ошондой мурас жазып салса керек. Айталы, өлүм алдындагы мурасы кимге экени белгисиз. Досум чечкиндүү каршы болгондуктан мен унчукпай калдым. Жок, мукаш. Ал мурас жазуу жөнүндө менин жеке пикирим бар. Ишенип коюңуз. Ал таптакыр Гүлжандын пайдасына жазылышы мүмкүн эмес. Мен досума ишендим, бирок мындай ишеним менен айтууга ага эмне түрткү бергенин түшүнбөдүм. Болуп туранда, дедим мен үшкүрүп. Гүлжандан шектенүүнү алып салдым. Расын айтсам, сиздин айыңыздан гана мен а кишиден шектене баштагам. Сурактагы анын көрсөтмөлөрү боюнча айткандарыңыз эсиңиздеби? Жок, эсимде жок. Эмне дедим эле? Унутуп калдыңызбы? Мен айтпадым беле ошондо, Үсөн менен Гүлжан шектенүүдөн тышкары деп. Сиз болсо, эстедим. Жанзак уялгансып калды, бирок дароо эле өзүнүн демейки турушуна келип, баса мукаш, мага сиздин жардамыңыз керек, деди. Кандай жардам? Осмон менен жалгыз кездешсеңиз, менин ага дагы бир чайчынысын тапсаңыз, баары жайында болот деген сөздөрүмдү айтып коюумду өтүнгөнүмдү билдириңиз. Бир сөз кошпой, бир сөзүн албай, сөзмө сөз жеткириңиз. Дагы бир жай чынысын тапсаңыз, баары жайында болот дейсизби? Деп кайталап сурадым. Дал өзү. Бул эмнени билдирет? Ал жагын өзүңүз табыңыз. Сиз баардык фактыларды билесиз. Ошентип мукаш. Ага ушул сөздөрдү гана айта барыңыз. Анан ал сөздөр ага кандай таасир кылаарын байкаңыз. Болуптур. Маанисин билбесем да айта барайын. Ал ортодо райондун борборуна да жете бардык. Жанзак химиялык лаборатория деген көрүнө келинген имараттын жанына токтоду. Досум автомобилден ыргып түштү да лабораторияга кирип кетти. Бир нече мүнөттөн кийин ал кайра келди. Баары жайында мукаш. А жерде эмне кылдыңыз? Аларга бирдемени анализдеп берүү үчүн калтырдым. Мен кызыгып калдым.
Эмне экенин тактап айта албайсызбы? Жатак бөлмөдөн тапкан кофенин калдыктарын. Бирок ал анализдин натыйжалары белгилүү да, дедим мен таң калып. Доктор Болотбеков аны өз колу менен жасаган. Анан калса ал жерде стрихнин болушу мүмкүн деген божомолуңузга өзүңүз да күлгөнүңүз эсимде. Ооба, анализди дал ошол Болотбеков жасаган, деди жанызак үнүн пастатып. Анан эмнеге кайра жасап жатасыз? Мукаш, мен аны кайталап көрөйүн деп жатам. Жанызак унчукпай калды. Мен аны анан таптакыр сүйлөтө албай койдум. Расын айтсам, кошумча анализдин эмне кереги бар экенин биле албай башым маң болду. Бирок кантсе да мен досумдун туюк сезимине ишендим. Карабайсыңбы? Кече эле жакында мен анын мезгил өтүп кетти десем, ишендин күнөөсүздүгү толук далилденгенден кийин жанызак мен үчүн кайрадан ченемсиз, абройлуу адамга айланды. Кийинки күнү Кундуз Ажыбековнаны жайына коюшту. Биринчи күнү мен эртең мененки тамакка түшкөнүмдө Үсөн мени четке чыгарып, ишен эртең мененки тамактан кийин шаарчага кетээрин жана өзүнүн кийинки пландары боюнча бир чечимге келгиче ошол жерде жашаарын айтты. Чынын айтсам, Мукаш, бул баарыбыз үчүн чоң жеңилдик, деп кошумчалады Үсөн. Ишендин үйдө болушу, биз өлтүрүү боюнча ал кишиден шектенип жүргөндө биз үчүн оор эле. Ал эми азыр билсеңиз таптакыр чыдагыс болуп калды. Биз ишенге тике карай албай калдык. Албетте баардык далилдер ага каршы болчу. Бизди бул жагынан күнөөлөшкө болбойт. Бирок күнөөсүз экен. Эми биз өзүбүздүн күнөөбүздү жымсалдашыбыз керек. Антип үйдөгүлөрдүн баарына тозоктун тозогу болду. Себеби азыр деле эч ким ишенди ашкере сүйүп кеткен жери жок. Айтор биз Кудай ургандай кыйын абалга туш болдук. Анын бул жерден кетейин деген оюна мен өтө ыраазымын. Короо жай бизге калганына да шүгүр. Бул киши ак кыянын кожоюну болуп калышы мүмкүн деп элестетиштин өзү төбө чачты тик тургузат. Жетет ага апамдын акчалары. Короо жайды кармаганга каражатыңыз жетет го дейм. Жетет го буюрса. Апамы көмөгө көп каражат кетет, бирок баары бир атамын байлыгынын жарымы мага тиет. Анан калса Осмонду азырынча берде жашап турам дейт. Демек, анын үлүшүнө да таянса болот. А дегенде албетте, чарбаны аябай үнөмдөп жүргүзүүгө туура келет. Мен айтпадым беле сага, менин каржылык иштерим аябай начарлап кеткен. Кой, бизди күтүп калышты, Мукаш, баралы. Ишендин кетери жөнүндөгү кабар баарын жыргалга бөлүп, Кундуз Ажыбековна өлгөндөн бери биринчи жолу эртең мененки тамак аябай сонун өттү. Камила кайрадан мурунку ажайып калыбына келип, кабагын бүркөгөн жалгыз Осмондон башкаларыбыз келечек жөнүндө таттуу кыялдарга бөлөнүп жаттык. Ал ортодо гезиттер жаналы калбай иликтөөнүн жүрүшүн талкуулап жатышты. Чаңырган баш сөздөр жана Ак сарайда жашагандардын түгөл баарынын өмүр таржымалдары баш айланткан божомолдор менен жанаша басылып жатты. Милиция өлтүргүчтүн изине түштү деген ушактар пайда болду. Бийлик менен оппозициянын ортосундагы тирешүү убактылуу тыныгуу болуп калгандыктан гезиттер түп орду менен Ак Кыя жергесиндеги сырдуу окуялар темасын баса калышкандай болду. Айтор биз капыстан көңүлдүн борборунда калып, бир туугандар үчүн бул өтө оор болду. Үйгө кирүүгө тыюу салынган топураган кабарчылар Ак Кыянын кайсыл бир бей кабар калган тургунун сүрөткө тартып алууга дал бастап, короо тегерене шемшип жүрүштү. Мунун баары албетте жашообузду бир топ таталдантты. Ал аз келсе Бишкектен келген милиция кызматкерлери да жөн калган жок. Алар такай бирдемени тинтип, күбөлөрдү суракка алып, жана ашкери сырдуу жүрүштү. Бирок алар кылмышкердин изине түштүбү же кылмыштын бети ачылбаган бойдон калабы, аны биз биле албадык. Алар жооп берүүдөн караманча баш тартышты. Эртең мененки тамактан кийин Нургүл басып келди да толкундана бирдеме айткысы келип жатканын билдирди. Кулагым сизде, Нургүл. Мукаш байке, менин айтайын дегеним бул. Сиз бүгүн Таластык мырзаны көрөсүзбү? Мен баш ийкедим. Анда эсиңиздеби? Ал кимдин жашыл көйнөгү бар деп сурабады беле? Албетте эсимде. Сиз аны таптыңызбы? Таптым дей албайм. Мен капысынан эле жаш кожоюндар Үсөн менен Осмон алиге чейин Нургүл үчүн жаш кожоюндар бойдон калган болчу. Мен алигече жаш кожоюндар майрамдык дешчү сандыкты эстей калдым. Ал азыр чатырда, ичинде ардемелер толтура. Ошол сандыкты аңтарып көрсө жанагы жашыл көйнөк табылып калабы дейм. Ошондуктан, эгер Таластык мырзаны көрсөңүз, мен аны сөзсүз табам, Нургүл. Рахмат, ал мага аябай жагат. Бишкектин 2 кишисиндей ар жерди шимшилеп, дөдөй суроолорду бере бербейт. Мен башка жактагыларды жактыра бербейм, бирок бул Таластык такыр башкача. Гезиттер ал жөнүндө жакшы сөздөрдү жазышат. Мен өзүм деле көрүп турам, сылык, жароокер адам экенин. Ай садагасы, Нургүл.
Мен анын ачык, чынчыл жүзүнө карап, мурунку жыргал заманда мындай чарбачыл аялдарды ар бир үйдөн кезиктирүүгө мүмкүн болгонун, ал эми азыр мындайлар табылбай баратканын кейиштүү ойлоп койдум. Мен Жанзакты тез арада табууну чечип, анын мейманканасына жөнөдүм. Бирок жарым жолдон короо жайга келе жаткан досумду жолуктурдум. Мен ага Нургүлдүн божомолун айттым. Азамат Нургүл, деп жиберди Жанзак. Акылыңан садага. Ал сандык бизге балким жаңылык алып келет. Эмнелер бар экен, карап көрүш керек. Биз үйгө киргенде кире бериште эч ким жок болчу. Биз дароо чатырга чыктык. А жерде чын эле эскилиги жеткен жезмыктар менен кыдырекей кагылып чыккан аркандай керексиз көр жерге толтура сандык бар экен. Жанзак ичиндегилерди абайлап жерге алып кое баштады. Алардын арасынан эки жашыл көйнөк таптык, бирок алардын өңү досума жаккан жок. Жанзак шашылбай, издегенибизден баары бир майнап чыкпай тургансып, сандыкты чукулай берди. Капсынан алып бакырып жиберди. Караңызчы, Мукаш, бул эмне дейсиз? Сандыктын түбүндө килтейген капкара сакал жатыптыр. Мынасага, деди Жанзак, табылгасын жакшылап карап жатып. Анан калса жапжаң турбайбы? Бир аз ыргылжың болуп туруп, сакалды кайра сандыкка салды да, аны жерде жаткан көр жер менен кайра толтуруп, биз дароо ылдый түштүк. Досум түз эле кампага барып, а жерден биз күмүш кашыктарды тазалап жаткан Нургүлдү көрдүк. Саламатсызбы, Нургүл? Чатырдагы эски сандыкты унутпай эстегениңиз үчүн сизге чын жүрөктөн ыраазымын. Биз анын ичин азыр эле аңтарып чыктык. О, Кудай, а жердеги көр жердин көптүгүн айт. Аларды да кейгендер барбы, чын эле? Эмне десем, аларды кийбейбиз деңизчи, бирок билесизби? Жаштар мезгили менен маскарад уюштура коюшат. Ошондо жанагы көр жердин баары алынып чыгат. Андай кечтер кандай көңүлдүү өтөөрүн көрсөңүз барбы? Баары жасанып алышканда бири-бирин тааныбай калышат. Айрыкча Осмон, ал артисттан укура. Атүгүл сиз да таанымак эмессиз. Эсимде, бир жолу Персия шахы болуп жасанып, картон кылычы менен чуркап келди да: "Сактан, Нургүл, сактан! Кылычым аяганды билбейт. Кожоюнуңа каяша кылсаң, башыңды кыя чабам", деп бакырбадыбы? Камилач, ал жанагы апаш дечү эле француз каракчыларындай жасанып алып, аны таптакыр тааный албай болчусуз. Таптатынакай жаш бейкеч кадимки баш кесердин так өзүндөй болуп чыга келет деп ким ойлосун? Ооба, аябай кызык болгонун элестетип атам, деди Жанзак. Абаса, Осмон персиялык шах болуп жасанганда, ал биз сандыктан тапкан кара сакалды тагынчу эле? Сакалы бар болчу албетте, деп күлө жооп берди Нургүл. Кантип эле билбей калайын. Осмон аны жасайм деп менден 2 түрмөк кара жеп алганда, Кудайым турат, алыстан караганда ал чыпачын сакалдай көрүнчү. Бирок мен сандыкта дагы бир сакал бар экенин билбептирмин. Ал жакында пайда болсо керек. Жасалма сары чачты билчүмүн, бирок сакалды эми гана угуп жатам. Алар демейде беттерин кабыктын күйүгү менен боёшчу. Бирок аны кетириш кыйын эле. Камила бир жолу негр болуп боенуп алып, аны кайра агартабыз деп 1 саат убара болгонбуз. Биз оозгу бөлмөгө чыкканда Жанзак ойлуу унчукту. Ошентип Нургүл сакал жөнүндө эч нерсе билбейт экен. Бул ошол сакал дейсизби? Деп сурадым үмүттүү. Жанзак баш ийкеди. Дал өзү. Кайчы менен тегиздешкенин байкадыңызбы? Жок, мен байкадым. Ал туп-туура ишемдин сакалындай болуп калыптыр. Мен сандыктын түбүнөн атүгүл бир нече кесилген чачтардын таптым. Ооба, Мукаш, бул өтө татаал иш. Кызык, ким салды экен аны бул сандыкка? Жеткен Амалкөй бирөө салды, деди Жанзак супсак жооп кайтарып. Байкадыңызбы? Сакалды катыш үчүн ал бүт үйдүн ичинен эң ишенимдүү жерди таптыр. Бирок биз андан өткөн Амалкөй болушубуз керек. Кылмышкер бизди дегил Амалкөйлүк кылат деп шектенбегендей, Амалкөй болууга милдеттүүбүз. Мен үндөбөй макул болдум. Мына так ушунда мага сиздин жардамыңыз керек, досум. Жанзактын ишенимине ыраазы болуп калдым. Чынын айтсам, мага дайыма ал менин жөндөмүмдү толук пайдаланбай жаткандай сезиле берчү. Ооба, деп мен тике карап, Жанзак сөзүн ойлуу улантты. Сиздин жардамыңыз баа жеткис болот. Мен аягансып жылмайып койдум, бирок досумдун кийинки сөздөрү анчалык жагымдуу угулбады. Эй, Мукаш, Ак сарайда жашагандардын арасынан мага бир жардамчы керек. Мен сизге жардам берип жатпаймынбы? Жардам берип жатасыз, бирок ал жетишсиз. Сөзүнө таарына калганымды байкап, Жанзак шашып кетти. Мени түшүнбөй калдыңыз. Биз чогуу иштеп жатканыбызды элдин баары билет. Мага болсо, биз менен кызматташканы купуя сакталган адам керек. Түшүндүм эми. Балким сөн жарап жүрбөсүн. Жок, жарабайт.
Рас, ал бир аз тайкыраак. Караңыз, Мукаш, Гүлжан келатат. Ал максатыбызга бап келет. Рас, Гүлжан ишенден шектенүүнү алып таштаганыма ачууланып жүрөт, бирок баары бир байкап көрөлү. Жанзак Гүлжандан бир нече мүнөткө токтой турушун өтүндү эле, ал кааламаксан баш ийкеди. Биз короодогу чатырга кирип, Жанзак эшигинди бекитип койду. Кана Жанзак, айтыңыз айтчуңузду, деди Гүлжан шаштыра сүйлөп. Болуңуз бат, антпесе жумушум чачтан көп. Гүлжан, эсиңиздеби бир жолу сизге жардам сурап кайрылдым эле? Эсимде, мен айттым эле, ишенди асып салууга жан дилим менен жардамдашам деп. Оба. Жанзак Гүлжанды сынай карады. Гүлжан, сизге бир суроо бергим келет. Ага өтө ачык жооп берсеңиз жакшы болот эле. Калп айткан адатым жок. Билем, анда айтыңызчы. Кундуз Ажыбек онаны күйөөсү ууландырып салды деп. Алигиче ишенесизби? Сиздин айткандарыңыз ишендирди деп турасызбы мени? Чын эле Стрихнинди сатып албашы мүмкүн. Эмне болуп турат се? Анын куу түлкүлүгүн айтпадым беле сизге? Ал анда Стрихнин эмес, мышьяк колдонсо керек, деди Жанзак үнүн пастатып, Гүлжанды ойлуу тиктеп. Айырмасы кайсы? Байкуш Кундуз Ажыбек онаганы мышьяк мененби же Стрихнин мененби өлтүрүшкөнү азыр айырмасы жок. Эгер мен аны өлтүрдү десем, демек ал аны кантип өлтүргөнү мага баары бир. Ошону айтам. Сиз анын күнөөлүү экенине канчалык ишенесиз? Кеп ошондо. Суроомду башкачараак берейин. Ал аялын ууландырып өлтүргөндөн таптакыр шек санаган жок белеңиз? Кудай сактасын, деп жиберди Гүлжан. Ал жеткен шүмшүк экенин айткан жок белем сизге? Ал Кундуз Ажыбек онаны жаткан керебетинен өлтүрүп тынат дебедим беле? Мен аны башынан эле жек көргөм. Ошондой дедим эле да. Мунуңуз менин оюмду бекемдейт, деди Жанзак. Кандай оюңузду? Гүлжан, Мукаш Аккаяга келип түшкөн күнү сөздөр эсиңиздеби? Анын айтымында сиз мени азыр өтө кызыктырган сөз айтыпсыз. Мен кокус сиздин өтө жакын адамыңызды өлтүрүп коюшса, аны ким жасаганын эч кандай далилсиз эле сөзсүз сезмекмин деген аныктамаңызды айтып жатам. Сөздөрүмөн танбайм, бирок сиз ал айткандарымды түккө санабайсыз да. Андай эмес, Гүлжан. Анда эмне үчүн менин ишенге байланыштуу далилдериме ишенбей жатасыз? Анткени сизге өзүңүздүн туюмуңуз таптакыр башкасымды атап жатпайбы? Эмне? Сиз өлтүргүч экенине астейди эле ишенейин дейсиз. Ал кылмышка жөндөмдүү экенин билесиз, бирок туюмуңуз ишен күнөөлүү эмес деп айтып жатат. Ал аз келсе, сиз ким экенин улантайынбы дагы? Жанзакка таң кала бир карап, Гүлжан баш ийкеди. Эмне үчүн ишенди жек көрөрүңүздү айтайынбы? Себеби сиз ишенгиңиз келген нерсеге ишенем деп далбастайсыз. Бирок оюңузда таптакыр башка киши турат. Мындан кача албайсыз. Жок, деп жиберди Гүлжан манжыларын кырсылдатып. Токтотуңуз. Унчукпаңыз. Мындай болушу мүмкүн эмес. Ойлогонумду кара, капырай, о Кудай, уят кыла көрбө. Демек туура айттымбы? Деп сурады Жанзак. Ооба, бирок кантип билдиңиз? Мында бир сыйкыр бар окшойт. Гүлжан унчукпай калды, бирок кайра демекте. Жок, мындай болушу мүмкүн эмес. Мындай божомол өрөй учурат. Өлтүргүч ишен кана болушу мүмкүн. Жанзак башын чайкады. Менден эч нерсе сурабаңыз, деди Гүлжан сөзүн улап. Мен мындай оюмдан өзүм да чоочуйм. О Кудай, акылымдан адашып баратат окшойм. Жанзак уккандарына ыраазы болгон өңдүү. Мен сизден эч нерсе сурабайм. Менин божомолум туура чыкканы жетиштүү. Менде туюм бар да. Биз биргелешип иштейбизби эми? Менден жардам сурабаңыз. Мен каалабайм. Гүлжан үндөбөй калды. Сиз каалабасаңыз да жардам бересиз мага. Менин өнөктөшүм болгонуңуз эле жетишет. Бир гана нерсени сурайм. Эмнени? Эмне болуп жатканын Кунткоё байкап жүрүүнү. Мен ансыз деле ошентип жатпаймынбы? Баарын байкап, салыштырам, дагы салыштырып, жаңылдым го деп ишенгим келет. Биз жаңылганыбыз такталса, анда буга менден артык эч ким кубанбайт. Бирок биздики туура чыгып калса кантебиз? Ким тарапта болосуз, Гүлжан? Билбейм. Ошентсе да, анда бул ишти билиндирбей жаап салыш керек. Жок, антүүгө укугубуз жок. Бирок Кундуз Ажыбек она өзү ал мукактанып унчукпай калды. Гүлжан, деди Жанзак кабагын чытып. Сизби бул? Гүлжан башын көтөрүп, акырын, бирок ишенимдүү үн менен, өзүм да тааныбай турам, же тааныбапмын. Эми алдыңызда кайрадан мурунку Гүлжан, деди башын жогору чулкуп. Гүлжан дайыма мыйзам тарапта, канчалык кыйын болсо да. Ушул сөздөрүн айтып, ал чатырчадан чыкты. Мындай өнөктөштү табуу чоң олжо, деди Жанзак
алыстап бараткан Гүлжанды узата карап. Ал аябай акылдуу жана кадыресе адамдык сезимдерди сезгенге жарайт. Ишенип коюңуз Мукаш, бул сейрек айкалыш. Мен унчуккан жокмун. Туюм дегениң баары бир кызык нерсе, деди Жанызак сөзүн улап. Аны танып ката албайсың, түшүндүрүүгө да болбойт. Сиз Гүлжан экөөңүз жакшы түшүнүштүңүз окшойт, дедим мен кыжырлана көрөнүп. Бирок мага да кантсе да баары бир өнөктөшүңүзгө эчтин жайын айтып берсеңиз болот эле. Мен ким жөнүндө сөз болуп жатканын таптакыр түшүнгөн жокмун. Досум, чын элеби? Мен кыжырлана өң катпадым. Айтпайсызбы эми, ким жөнүндө сөз болуп жатты? Жанызак бир нече секунд мени тике карап турду да, анан башын чайкап койду. Айта албайм. Эмне үчүн Жанызак? Кокус сырды экиден көп киши билсе, сыр болбой калат. Кандайдыр фактыларды менден жашырып коюуну барып турган адилетсиздик деп эсептейм. Мен сизден эч нерсе жашырган жокмун. Мага белгилүү бир нерсенин баары сизге да белгилүү. Өзүңүз жыйынтык чыгара бердиңиз. Детективдин өнөрү так ушунда. Бирок мен сиздин пикириңизди да уккум келет. Жанызак мени тирме этиктеди да башын чайкап койду. Мукаш, деди ал кейиштүү. Тилекке каршы сиздин туюмуңуз жок окшойт. Бирок азыр эле жаңы сиз менден жалаң зирек болушумду гана талап кылбадыңыз беле? Биринен экинчисин ажыратууга болбосо керек. Акыркы сөзү таптакыр адепсиз угулгандыктан мен ага жооп берүүнү туура көрбөдүм. Бирок ичимен бир чечимге келдим. Кокус мен кандайдыр бир жаңылык ачып алсам, Жанызактан айырмаланып мен өзүмдү жөндөмдүүмүн деп ойлойм. Анда ал жөндө ага ооз ачпайм жана иликтөөнү өзүм өтөөсүнө чыгарам. Ошондо бир карап көрөйүн анын бырышкан кебетесин. Доктор Болотбеков чыгарманын кийинки бөлүмүндө. Урматтуу угармандар, бизде алдыда дагы бир бөлүм калды. Дал ошол бөлүм менен айтылуу бай кемпирди ким ууландырып өлтүргөнүн жана чыгарманын аягын уга аласыздар. Андыктан биз менен бирге болуп, дал ушул видеого лайк белгисин басып, жана ошондой эле комментарий калтырып кетүүнү унутпаңыздар.